шайлоону өткөрүү боюнча борбордук комиссия кимгиздер сүйлөйт же бардыңыздар сүйлөйсүздөрбү? Келиңиз. Сөз Искендер Төрөбаевичке берилет. Урматтуу төрага, бүгүнкү каралып жаткан иш боюнча биринчиден биз борбордук шайлоо комиссиясы өзүңүздөргө белгилүү негизинен ушул мамлекет биздин жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдарды аткаруу жолун көзөмөлдөйбүз. Бул мыйзамдын негизги демилгеси өкмөт мыйзам жогорку кеңеште кабыл алынган. Бүгүнкү каралып жаткан маселе боюнча биздин карап чыгып сиздерге кат жүзүндө да бергенбиз. Бул жерде карама каршылык, дискриминация маселе жок. Себеби бул жерден азыркы айтылып жаткан 100 000 сом акча бул мамлекетке бир кошумча бир каражат башка максаттарда коюлган эмес да. Негизинен бул максат биздин ушул иреттөө тартибинде. Себеби буга чейин шайлоого талапкерлер аябай көп коюлуп, анан шайлоо башталганда баягы сүйлөшүү менен башка менен шайлоочулар көпчүлүк алып салат. Буга кайрадан эле ошол баягы бюллетендерди кайра заказ кылуу, башка маселелер ошо иштерди атайын иреттөө максатында ушундай бир ар бир талапкер эми жогорку кеңешке депутатка барам дегенден кийин ал өзүнүн максат тилеги, оюн ишке ашырышка бир өзүнүн баягы ойлонуп барыш керек деген маселе да. Ушул эле күрөө, мисалы үчүн, эгерде партиялар болсо 1% катышкан шайлоосун 1% көп добуш алса кайтарылып берилет. Ошондой эле жарандар боюнча 5%тен көп катышкандардан алса бул акча кайтарылып берилет. Мындайча айтканда мамлекет тарабынан бул жерде бир акчалык кандайдыр бир каражаттарды жабуу маселесинде болгон эмес. Экинчиден, азыр бул жерден айтылып жаткан маселе боюнча бизде бүгүнкү күндө партиялык тизме менен жол берилгендиги бул чоң бир дагы баягы мүмкүнчүлүктөрдү чечүү маселеси. Ар бир мына баягыдан бери да суроо болуп жатат. Партияга кантип кирет башка деп. Эгерде саясатка барам деген киши ким болсо дагы мүмкүнчүлүгү чектелген жаранбы, башкаларбы, эгерде ушундай саясий иштерге барам десе, баягы шайлоо болорун күтпөстөн ошол убакта партияларга барып, партиялардын программалары менен келишип, партиялар менен иштеп, партияга мүчө болуп, ошол жерден талапкер болсо болот да. Буну бүгүнкү күндө биз ушу дүйнөлүк практиканы караганда дагы биздин Кыргызстандын мыйзамында аябай гумандуу каралып, биздин ушу жоопкерчилиги, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын ушундай киргизилген. Что ар бир партияда 2ден кем эмес талапкер катыша алат депчи. Бул жеке бир мандаттуу менен эмнеге ушул маселе бүгүн чыгып жатат? Бул бир мандаттуу өзүңүздөргө белгилүү 2021 жылы биз смешный шайлоого өткөнгө байланыштуу киргизилгенде ушул маселе азыр чыгып жатат. Бирок бул эч кандай бүгүнкү күндө баягы дискриминация кылып аткан жери жок. Себеби бизде бул боюнча ошол биздин жоопкерчилиги чектелген жарандарга толук мүмкүнчүлүк бар. Экинчи шарты. Экинчиден бизде бул мурдагы мыйзамдарды эле карасак, жоопкерчилиги чектелген жарандар партиялык тизмеге киргенде да депутат болбой калышы мүмкүн эле. Себеби алар списокто кирип башка болуп чыкчу. Азыркы мыйзамда бул туурасында ачык. Себеби ар бир киши добушту өзү чогултат. Партиялык тизмеге кирсе дагы, бир мандаттуу болсо дагы ар бир кишини жеке кишиге добуш берет. Ошол үчүн бул жерде кайра бизде бир кыйла жакшы шарттар түзүлгөн деп ойлойбуз. Ошого бул жерде бизде мына жогорку кеңештин, өкмөттүн өкүлдөрү айтып кетти. Ушу маселени кароосуз калтырсаңыздар деген биздин деле позиция. Экинчиден, баягыдан бери суроо болуп атат. Бул жакта биздин актоочу адвокаттан бул өзгөртүү киргизсе болобу деген маселе. Бул боюнча бизде ар дайым постоянно действующий баягы межведомственный рабочий группа иштеп жатат. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча. Мыйзамга бүгүн өзгөртүү киргизебиз десе, өздөрүнүн коомунан жеке гражданин катарында бүгүн борбордук шайлоо комиссияга кайрылып, бүгүнкү күндө ар айда 2 жолу заседание өтөт. Жогорку кеңештен 14 депутат катышып жатат.
ошондой эле коомчулуктардан катышып жатат. Ошолор аркылуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунуштарын киргизсе болот. Аны биз ошол мыйзамга чогултуп, жумушчу топ жогорку кеңешке алып чыгууга даярбыз. Ошол үчүн мен айтат элем, бүгүнкү күндө биздин ушул жогорку кеңештен өкмөттүн өкүлдөрүнүн сунушун колдоп берсеңиздер.